Нан семиртеби? Албетте, эгерде өтө көп жей турган болсок, негизи жеш керек. Анткени бул биз үчүн кайталангыс пайдалуу азыктардын бири болуп эсептелинет. Биринчиден, биз жаштыгыбыздан бул азыкка көнгөнбүз жана канчалык көп жебейли эч кандай зыян көрбөйбүз. Экинчиден, жай сиңүүчү углеводко бай болуп, бизди көпкө чейин ток кармай алат. Үчүнчүдөн болсо, Б тобундагы витаминдерге бай болуп, нерв системасына жана ошондой эле бүтүндөй организмге оң таасир этет. Төртүнчүдөн, клетчаткага дагы бай болуп, жоон ичегибиздин бир калыпта үзгүлтүксүз жакшы иштөөсүн дагы камсыздап турат. Ал эми дрожь деп даттанчуларга айтарым, нанды бышырган учурда анын таасири дээрлик жоголуп кетет жана андан эч кандай деле зыян көрбөйбүз. Ал эми глютен дейт тургандарга, бул глютенди сиз балким 30 жылдан бери, балким 50 жылдан бери эле жеп жүрөсүз. Эгерде сизди кандайдыр бир зыянга учуратчу болгондо, азыр балким жашабай калышыңыз керек эле. Анан ак нан менен кара нандын ортосунда тандоо турса, албетте кара нанды көбүрөөк жешти сунуштайм. Негизи экөөсүнүн айырмасы өтө деле көп эмес. Кара нандын эки артыкчылыгы бар. Биринчиден, клетчаткасы көбүрөөк, экинчиден болсо витаминдер ак нанга салыштырмалуу бир аз ашыкчараак. Андыктан кара нанды көбүрөөк жесеңиздер жакшы болот. Ак нандын дагы зыянын көрбөйсүздөр деле. Акырында айтарым, эгерде сиз дагы нанга дагы нан кошуп жечүлөрдүн катарында болсоңуз, комментарийге ооба деп же нан деп жазып койсоңуз жакшы болот.